Элдик курултай тууралуу мыйзам долбоору учурда парламенттин кароосунда. 8 депутаттан турган макулдашуу комиссиясы азыр документтин алымча кошумчаларын талкуулап жатат. Бишкек шаары боюнча биринчи элдик курултайдын делегаттары мыйзам долбооруна камтылып жаткан өзгөртүү толуктоолорду талкуулап, административдик аймактык реформа жүрүп жатканына байланыштуу кошумча сунуштарын берип жатышат. Азыр эми айыл өкмөттөрдүн баары кыскарып атат, азайып атат. Мурда 452-453 айыл өкмөт болсо, бүгүнкү күндө 200-250 калып атат. Ошого байланыштуу айыл өкмөттөр эмес, ар бир айылдан деп коюш керек да. Жана 5 миң, 10 миң, 30 миң жашоочулардан 2ден, 5 миңге, 10 миңге чейинкиден 1ден деп койсок туура болчу да. Элдик курултай институту 5-майдан тартып күчүнө кирген. Конституцияда белгиленгендей, элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Ал кеңешүүчү, байкоочу орган катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет жана аткаруу бийлигинин аткарган иши тууралуу маалыматтарды угат. Депутаттар, жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу орган. Биз болсо байкоочу, сунуштоочу органбыз. Ошондуктан эч кандай кызгануунун кереги жок. Бир гана биз чогуу иштешип, жөн гана жардам берели деп элдин көйгөйлөрүн, элдин үнүн бийлик өкүлдөрүнө жеткирип, ошол көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун табуудабыз. Улуттук курултайдын делегаттары былтыр биринчи курултайда көтөрүлгөн социалдык көйгөйлөрдү да талкуулады. Кызыл сызыктан ашып кеткен курулуштарды бузуу, райондорду газдаштыруу, ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу жана жолдорду оңдоо, курулушка байланыштуу маселелер дали курч бойдон калууда. Бул жарым жыл ичинде курултайда көтөрүлгөн көптөгөн көйгөйлөрдүн бир чети. Көп решать этилип атат, главный вопростор стройка ТЭЦ и газовое отопление. Ошолорду азыр решать этип атабыз, титулга киргизип атабыз. Эл өкүлдөрү болгондон кийин түз эле ажого дагы, мэрге дагы, депутаттарга дагы жолдорубуз ачылды. Анан көйгөй чечкен дагы оңой болуп калды. Эми ушундай мен эмнени айтмакчымын, ушундай курултайды тез өткөрүп, элдердин көйгөйлөрүн биз чоңдорго жеткирип, көйгөйлөрүбүз чечилип турса, эл ошого ыраазы болуп атат да. Элдик курултай маанилүү институт. Себеби курултай эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуп, кереге кеңеште бир учурда коомду түйшөлүп турган орчундуу маселелерге жооптор берилет. Анын үстүнө учурда майда эмес экономика, экология жана башка чоң маселелер курчуп жатат. Ошондуктан саясаттануучулар элдик курултай жалпы элдин бул маселелерди чечүүгө активдүү катышуусун шарттайт деген ойдо. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.